Мырза Гапаров. Дарыялардын шоукуму. Азыр ал кыштак жок. 60-жылдары колхоз анын үйлөрүн, өрүк-зарларын, ой-кырларын бульдозер сүздүрүп, жыл сайын сары тамеке келип турчу түп-түз талаага айлантып салган. Кыштак Памиралай тоолорунун этегинде эле. Тоолордун кокту колотунан куралып чыккан эки дарыя анын батыш жана чыгыш жак четинен жандап өтүүчү. Дарыялардын ар биринде ондогон жыгач көпүрүктөр, 5-6 таш тегирмендер боло турган. Тынчылык жана токчулук мезгилдерде дайыма көпүрөктөрдүн үстүндө эшек, атына жампа арткан, же ийининде куржун, кабы бар эл көрүнүп, тегирмендер кышын жайын гүрүлдөп жүрүп турчу. Кышында дарыялар ак буу, көк музга айланып, ажазында кайрадан буркан-шаркан түшүп, үркөрдөй болгон кичине кыштакты жалап чуктап кетчүдөй өңдөнүп, тоо ылдый сойлогон эки ажыдаарга окшоп калышчу. Жазында кыштактын эли алардын шоукумун тыңшап жатып ойгонушаар эле. Азыр ал дарыялардын да аты өчкөн. Азыр экөө биригип бир чоң каналды түзүп, ошол эле Памиралай тоолорун этектеп, ыракы чөл тарапты багыт алып, чыгыштан батышка карай агып калышкан. Колхоз алардын эски ногун али бузай элек. Алардын эски ногу шагыраган чаар таштар менен чытырман тал, чычырканак, ит мурун, жапайы роза гүлдөрү каптаган ээн сайларга айланган. Тал, чычырканак, ит мурун, жапайы розалардын арасында мурдагыдай эле булбул уялап, кекилик, чил, кыргоол, коюн сыяктуу жан жаныбарлардын жатагы көбөйгөн. Колхоз көпүрүктөрдү да жөн койду. Бирок аларга илгеркидей кароо жок болуп, кээ бирлери өз алдынча эле урап түшүп калды. А бузулбагандары жайында аптапка күйүп, кышында суукка тоңуп, какшыган сайлардын үстүндө карарып, алардын бийик жээктерин кулаштап, алсыз күчсүз асылып турушат. Азыр көпүрүктөр аркылуу көбө түшпөйт. Ансыз да арсак терсек болуп турган такта жыгаштары сынып, түшүп кетеби деп коркушат. Кез-кезде гана мектепке катташкан шок балдары менен түндөлөрү өз айылына шашып бараткан жалгыз жарым мастар гана жүрөктүүлүк кылышат. Тегирмендердин тагдыры да көпүрөктөрдүкүнө окшош. Бир да тегирменчи тегирменин бузган жок. Бузганда эмне кылышмак эле? Жаңыдан отурукташкан жерлеринде азыр алар кыштак эмес, шаар түбүндөгү селодо жашашат. Бул жакта тегирмендин кереги жок болуп чыкты. Un деген нерсе селонун магазиндеринде сорт-сортко бөлүнүп, кап-капта тирелип турат. Анын үстүнө селодо тегирмендин парасын айланта турган суу да акпайт. Адамдар сууну жер асты менен үйлөрүнүн ичине келип кирген куурдан ичип жыргап калышты. Ошентип тегирмендердин ноолору да, паралары да, таштары да эч жерге, эч нерсеге керектелбеген соң, тегирменчилер тегирмендеринин эшигин жапса жаап, жаппаса жаппай, аларга түбөлүккө кол шилтеп коюп, артын карабай жаңы конуштарына кете беришти. Тегирмендер ээн сайлардын жээктеринде том соруп калып калышты. Азыр арадан көп жылдар өткөндөн кийин алардын ноо, паралары какшып жарылып, а көпчүлүгүнүн түркүк, торсундары чирип, төбөсү түшүп, акампасы менен таштарынын кычык-кучугуна чөп чыгып, кадимки чалдыбарга айланган. А кээ бирөөлөрүнүн үстү али бүтүн. Алардын шамалга ачылып жабылып турган эски эшиктеринен кээде кептер, кыргоол, кекилик, чил жана коюн сыяктуу жан жаныбарлар киришип, саратандын ысыгынан, чилденин суугунан баш калкалашат. Бирок бир тегирмен али да болсо өз турпатын жогото элек. Албетте, жүрбөйт, иштебейт ал деле. Суу жок да. А суу болсо жүргөнү турат, иштегени турат. Бул ормон чолоктун тегирмени. Эл көчкөндө ормон көчкөн эмес. Тегирмен анын жашаган үйү, иштеген жери, а тегирменчилик колунан келген жана жан дили менен сүйгөн бирден бир кесиби болчу. А жаңы конушта, селодо ага үй да жок, иш да жок эле. Ырас, колхоз аны аяп, кыйлага чейин бир башыңа бир билис, бир бөлмө үй салып берели деп жүрдү. Бирок ормон ынабады. Тегирменсиз эч жерге, эч кимге кереги жок,
таптакыр эле адам катарынан чыгып кала тургансып коркуп туруп алды. Өтө намысчыл эле бул чолок. Бирок бул жерде калганың менен не пайда? Суу жок, тегирменің жүрбөсө, дешти боорукер көпчүлүк. Суу болот, деди чолок. Мынабу какшып жаткан сайлар бир күнү жибип, ийип, кайрадан аларда дарыя пайда болот, деди. Антсе кана, дешип, бирок ага анча ишенбей, эл барабар чолоктун көктүгүнө моюн сунуп, акыры аны өз оюна тек коюшту. Ормондун үмүтүнө, ишеничине бир гана себеп бар. Илгери дарыялар дарыя болуп турганда, ушул азыр аңгырап бош калган сарайлардын өзүнөн, алардын жээктеринен майда барат булактар оргуштап чыгып турчу эле. Эл булактарды кара суу деп коюшчу. Кара суу кышында тоңчу эмес, жылуу буу көтөрүлүп, үстүн муз каптаган дарыяларга кошул ташыл болуп агып жатышчу. Кийин дарыялар каналга бурулганда, булактардын баары негедир өзүнөн өзү соолуп жок болушту. Ормондун ою боюнча бир жаанчыл жазда алар кайрадан жер бетине чыгышы керек. Чыгышып, бири-бирине кошулушуп отуруп, анын тегирменине жеткенче өзүнчө бир дарыяга айланышат. Азырынча ал дарыя жер асты менен агып жаткан эмиш. Биринчи жылдары Ормон колуна чоң темир күрөк алып, эски булактардын көздөрүн казып жүрдү. Эч жерден суу чыкпады. Бирок Ормон андан күдөрүн үзгөн жок. Азырга чейин ал маал-маалы менен какыр сайдын орто ченине барып, кулагын жерге түшөп, көпкө чейин жер астын тыңшап жатат. Мындай учурларда бирде болбосо, бирде анын кулагына жердин тереңинде аккан дарыянын элес булас шары угулгансыйт. Ошо кезде Ормон чолокту бир көрсөңүз болоор эле. Карарган арык беттерине кан жүгүрүп, көгүш көздөрүнөн нур чачырап калат. Шашпа, жаз келсин, дейт ал. Кудай, жазыңды жаанчыл кыла көр. А кийинки жаз келер замат Ормон сабы кыска кетменин белине кыстарып алып, тегирменине суу апкелчү арыгын жаңыртып чабат. Ноодун ичин кырып, шыпырып чыгат. Параны айлантып көрөт. Ар кандай улуу сууга пара туруштук бериши керек. Эгер өткөн жылдан бери суусуз туруп, жарылып кеткен тиштери болсо, аларды алмаштырып чыгат. Таштардын экөө тең жаңы, дарыялар каналга бурулгандан кийин салынган. Али бир уучта ун чыгарыша элек. Экөө тең тегиз чегилген, дан эмес шагыл тартсаң да упа кылып таштайт. Бирок Ормон аларды быйылкы жаздын эсебинен да бир сыйра көздөн өткөрөт. Кампасы болсо жаз, жай, күз бою мака, же арпага толуп турат. Бирок кыш ичи аз-аздан эшегине жедирип отуруп, анысы жаңы жазга чейин түгөнүп калат. Ошондуктан кокус суу келип калса, таштар куруга айланып, бекеринен кызып кетпесин үчүн аны дагы толтурат. А суу кайсы маалда болсо да келе берет. Арыктын даанасы ачык, а ноодун оозун тосуп, жыгач калак өйдө көтөрүлүп коюлган. Азыр жаз. Чак түштө сай боюнда жашаган парандалардын баарысы акактап чаңкап, кызыл булакка жөнөшөт. Коёндор ал жакка эртең менен же кечинде барышат. А кичине түш оогон кезде токойдун ичинде оттоп жүргөн Ормон чолоктун боз эшеги токойдон чыгып, акырын басып, тегирмендин эшигине келет. Ормон эшегин токойт. Ээрине коржун артат, а коржундун эки көзүнө эки жез кумганын тыгат. Анан өзү да секирип коржундун үстүнө минет да эшегине кы деп буйрук берет. Эшеги аны туп-туура Кызыл булакка алып келет. Кызыл булак дегенибиз коңшулаш эки райондун ортолугундагы жаткан ээн талаада. Талааны өскүлөң, коюу бүргөн каптап, атам замандан бери амаш көрбөй, мелтиреп дың жатат. Булак анын ортосунда. Ал бир төөнүн көзүндөй болгон тегирек чуңкурдан чыгат да 200 метрдей жерге чейин жайылып агып барып, кайра майда шагыл менен кумга сиңип кетет.
Булактын өңү кызыл, бирок ууштап сузуп алсаң, алаканыңда сымап өңдөнүп калат. Демек, жердин кыртышы кызыл болгондуктан гана анын түсү да кызарып көрүнөт. Булактын суусу абдан ширин, иче берген келет. А ичкениңден кийин иштейиң ачылып, дароо катты күсөп каласың. Эл аны ыйык суу, дары суу дешет. Ыйыктыгы белгисиз, дарылыгы бар. Булактын төгөрөгүн коюу чычырканак каптап турат. Бир кездерде чычырканак аз эле экен. Жылдан жылга тамырлап, туташы отуруп, азыр кичинекей токойго окшоп калган. Токойдун бир бурчунда жалгыз каана пакса там бар. Там өтө жапыс, өскөлөң чычырканактардын арасынан там башы көрүнбөйт. Тамда 90дон ашкан, узун бойлуу, бирок бел бүкчүйгөн, тыртайган арык чал жашайт. Чал бул жерлик эмес. Анын кайырлык, кайсы уруудан экенин да, ал турмак ушул убакка чейин аты жөнүн да эч ким билбейт. Билгендери, чал бир кездерде дервиш болгон эмеш. Эл кыдырып, жер кыдырып жүрчү экен. Анан негедир а себеби эч кимге белгисиз согуш башталаардан бир жыл мурунку жазда ушул жерге үй салып, биротоло отурукташып калат. Согуш учурунда аны согушка да алышкан жок. Сыягы ал эч жердин, эч кимдин тизмесинде жок окшойт. Анын үстүнө ошондо эле пайгамбар жашына барып калган болчу бул адам. Ошол эле себептен колхоздун ишине да тартылбады. Бирок ал адамдарга жакшылык кылуунун өзүнө ылайык бир жолун тапты. А мүмкүн ошон үчүн гана дервиштигин таштап, ушул жерге отурукташкандыр. Иши кылып биринчи күндөн тартып эле дервиш талаанын бүргөнүн жулуп, адегенде анын кетмени да болгон эмес. Бүргөндү шыпыргы кылып байлап, базарга алып барып сата баштады. Биздикилерге бул өйүн учурады. Бул кайдан келген соодагер? Кысталак, Кудайдын бүргөнүн сатып, деп жүрүштү кыйлага чейин. Адепке эле тапкан пулуна дервиш базардан бир кичинекей казан, 2 таш кесе, жыгаш чөмүч жана чоң көзө сатып алды. Казан, чөмүч, кеселер албетте анын үй тиричилигине керектелди. Бирок көзө такыр башка максатка кызмат кылды. Күндөрдүн биринде дервиш ага кызыл булактын соосунан толтуруп алып, аны ийнине артынып, колуна кесенин бирөөнүн кармап, кызыл булактан 2 чакырым алыстан өтүүчү бөксө жолду карай жөнөдү. Бөксө жол ошол кездеги 2 райондун кыштактарын катнаштырып турган бирден бир жол эле. Аны менен ат араба, жөө жалаң жолоочулар гана каттоочу. Машине жүрчү эмес, машиненин өзү да жок болчу. Ошол күнү бу жолдо буйрук насипти карасаңыз, ошо ормончолук келатыптыр. Албетте, анда анын 6 саны аман, жаш, курч мезгили. Мингени эшик эмес, колхоздун аты эсепчи болуп иштөөчү да. Ормон узактан эле жол боюнда отурган дервишти тааныды. Дервиштин алдында көзө менен кесе туруптур. Аксакал, отуруп калыпсыз, деди ал, жакын келип, көзө менен кесени таңыркай карап. Дервиш өйдө болду. Балам, суу ичип кет, деди ал. Кызыл булактын суусу, муздак. Ушундайбы, деди Ормон, дервишти кекетип. Биздин талаанын бүргөнүн сатканыңыз аздык кылып, эми анын суусуна өткөн экенсиз да. Дервиш жаратылышынан жумшак, тартынчаак адам эле. Кызарып кетти. Жок балам, деди шашып. Сууну саткан кесип болор. Сууну жөн эле өткөн кеткен ичип өтсүн үчүн алып чыктым. Ичип ал, дары болот. Ормон аң-таң калды. Ишенип ишенбей дервишти карады. Соопчулуккабы, деди. Анан кесени колуна алып. Мындай болсо рахмат сизге. Чаңкап турган экен. Кесени бир эле шимирип койду. Жаныбар, ажайып сууда. Жолдон араакта болбосо, ары өткөн, бери өткөндө кайрылып, ичип өтүп турсаң гана. Мен ошону ойлоп, ушинтип отурбаймын боолум. Эми мындан ары өткөн кеткениңде дайыма ушул жерде болом. Өзүм жок болсом, мына бул көзө менен кесе турат. Ичип өтүп жүр. Ормон
ого бетер таңдана баштады. Бу кишиге мындан не пайда? Не муктаждыгы бар? Соопчулук үчүн элеби? Түшүнбөй койду. Түшүнбөгөн бойдон жолго түштү. А мүмкүн бул дервиштин кейпин кийген кызыр же албарсы болуп жүрбөсүн деп да ойлоду жолдо баратып. Кызыр болсо Кудай берди. Албарсы болсо... Анын далылары чымырай түштү. Азыр артына караса, дервиш ордунда жок болуп чыкчудай көрүндү. Чымырканып туруп карап да көрдү. Дервиш ордунда экен. Жол боюнда булактын муздак суусун сунуп турган дервишке ээсиз калган көзү менен кесеге ормончулук гана эмес, жолоочулардын баарысы эле көпкө чейин таң калып жүрүштү. Бирок бара-бара көнүп кетишти. Кийинчерээк дервиш аптапта суу ысып кетет экен деп жерге оро казып, ага көзөсүн мойнуна чейин көмүп койду. Көзөгө курт кумурска түшпөсүн үчүн оозуна жыгачтан калың капкак жасады. Агесе ошо капкактын үстүндө турчу болду. Эми дервиш көзөнү ордунан жылдырбай эле күн сайын жаңы суу алып барып, аны толтуруп коюп жүрдү. Суу ташыш үчүн арчадан жасалган бир сүйрүчелек сатып алды. Кийинки жазда дервиш көзөнүн жанына бир түп кайрагач экти. Кайрагач кичине чоңоюп, жерге көлөкө бере баштаганда, анын астына таш тизип, 3-4 киши отура турган супа жасады. Азыр ал кайрагач аябай чоңойгон. Супа кеңейген. Дервиш көзөсүнө сууну жаз, жай, күз ичи гана ташыйт. Кышында жолдон жолоочу да аз каттайт. Суукта суу да ичилбейт. Кышында чал аргасыз бош отуруп калат. Ишсиз зеригет бечара. Мурдагылары да али күйлүү күчтүү кезинде ийнине 10-15 бүргөн шыпыргыны көтөрүп алып, аптасына бир жолу болсо да базарга барып, өзүнө аш туз кылып келгенче кыйла черин жазып кайтаар эле. Азыр ал бул жумушун күн ысыкта, жер кургакта гана жасап калды. Кышкысын 90-догу чалга базарга катташ, базар андан 7 чакырым жерде оорлук кыла баштады. Анын ыкыбалына мурдагы кыштак да алыстап кетти. Болбосо чал кээ бир күндөрү арча челегине булактын суусунан сузуп алып, кыштакты көздөй бөжөңдөп жөнөп калчу. Кыштакка келип, ал үй тандап отурчу эмес, каалаган эшигин ачып кирип барчу. Мына, дечү, үй ээсине челегин сунуп, булактын суусун ап келдим. Чай кылып ичкиле. Чайга кызыл булактын суусунан өтөөр суу жок. Муну баары билишет. Бирок эл дервишти ап келген суусу үчүн гана эмес, ансыз да жакшы көрүшчү. Кайсы үйдүн босогосун аттабасын мээримдүү тосуп алышчу. Курсагын тойгузуп, кетээринде белине нан, чай, кант түйүп беришчү. Рас, дервиш алардын бергенин кыйналып жатып алчу. Мына эми кышкысын базарлаш да, мейманчылаш да калды. Кышта ал өзүнүн Чычырканактуу аралынан эч жакка чыкпай кыштайт. Анча-мынча эрмеги бар. Күнүнө 2 маал эртең менен жана кечинде булакка суу ичкени келген жапайы парандаларга өзү суюгаш же ботко кайнатып жеп отурган таруудан жем чачып коет. Парандалар ага көнүп бүткөн, андан анча жатыркашпайт, коркушпайт. Алар үчүн дервиш жана анын жапыс тамы Чычырканактуу аралдын пейзажын толуктап турган табигый көрүнүш катары сезилет. Рас, дервиш мезгил-мезгили менен этсиреген учурларда аларга билинтпей тузак коюп, кекилик, чил, кыргоол же коёндордун бирөө жарымын алып калат. Жоготууну тигилер дароо туят. Бирок чалдын мунусуна кайыл болушабы эртесинде дагы эле келе беришет. Бүгүн ормондун келишине дервиштин казанында кекилик кайнап атыптыр. Казанын дервиш жаз келгенден бери эшигинин оозундагы очогуна асып калган. Очоктун алдында боёгу өчкөн жыртык шалча жатат. Шалчанын үстүндө очокко тезек сындырып салып коюп, чалдын өзү отурат. Тезек анын жыл бою жага турган бирден бир отуну. Жаз, жай, күз ичи дервиш өскүлөң бүргөндүн арасында эрбеңдеп жүрүп тезек терет. Терген тезеги үйүнүн жанында үй болуп жыйылып турат.
Кышында анын кычык кучугуна торгой, таранчы сыяктуу майда чымчыктар сууктан корголоп чыгышат. А кээде бирин серин коён да жатак кылып алат. Ассалому алейкум Дервиш аба, деп шаңкылдады Ормон, эшегинен түшпөй жатып. Кел Ормон, деп жооп кайтарды Дервиш, ордунан козголбостон. Кана, эшегиңди суугар, сууңду сузуп кой. Анан экөөбүз шашылбай отуруп, кекилик шорпо ичебиз. Бүгүн уучулук кылган экенсиз да. Жуда жакшы. Эшегин Ормончолок булактын соолуп бараткан жеринен суугарат. Ошол жерге Дервиштин уруксааты менен атайын көлчүк жасаган. Көлчүк тамдын артында, чычырканактын арасында. Ал жакка эшегин минип кириш кыйын, жетелеп гана кире алат. Чолок жетелеп кирип, бирок анын суу ичип бүтүшүн күтпөй эле чылбырынан көлчүктүн жанындагы чычырканакка байлап таштады. Каалаганыңча ичип жат, деп койду. Анан коржунун ийнине артынып алып, булактын көзүнө жөнөдү. Дервиштин үйүнөн булактын чыккан жерине чейин сокмо жол бар. Жол чычырканактарды аралап, алардын башаламандыгына баш ийип, ийри буйру болуп кетет. Жолду Дервиш салган, колу менен эмес, албетте, буту менен нары бери каттап жүрүп. Бирок жаан чачындагы баткактан жадап, чал жолго чоң жалпак таштарды алып келип жаткырып чыккан. Туташ эмес, бир аттам жерге бирден кылып. Таштар жаңыдан жашыра баштаган жумшак чымга бир элидей батып кеткен. Дервиш аларды күнүгө шыпырып турат. Анткени парандаларга жемди ошолордун үстүнө чачат. Ормончолок таштан ташка секирип баратып, дайым желбей калган тарооларга көзү түшөт. Таштар Ормонго кыйла кыйынчылык келтирет. Анын буттары тизесинен артын карай бүгүлүп турат эмеспи? Ошондуктан тизелери менен гана басат. А таштарды тизелери менен аттаганга арымы жетпейт. Ошол себептен адатынча эки колун жардамга чакырат да, кудум аймылга окшоп сыраңдап секирип жөнөйт. Бул чолоктун баардык күчү колдоруна чыккан. Жаш элүүдөн ашканына карабай, өзүнүн узун, комуздай түп-түз көөдөнүн эки колу менен кудум ышыкты ыргыткандай ыргытып кете берет. Болгондо да манжаларынын учу менен гана. Ормон булактын көзүнө келсе, бир да акылуу түлкү суу ичип атыптыр. Ормондун шарпасын угуп, сыраң этип, тикенектин арасына кирип кетти. Эй! Деп кыйкырып калды чолок анын артынан. Бирок ошол эле замат Дервишти эстеп коркуп кетти. Дервиш булакка келген ит куштарды чочутканга ага уруксат бербейт. Билсе катуу жемелейт. Жөн келип, жөн кетип жүр, деген. Ал бир жолу Ормон суу ичип аткан кептерлерге таш ыргытып койсо. Деги эле Ормондун ушу булакка келип, эшегимди сугарып, өзүмө суу алып кетип жүрөйүн деген өтүнүчүнө Дервиш кыйылып макул болгон. Ичи тарлыктан эмес албетте. Жат кишини көрүп, жапай айбандар булактан ооп кетеби деп коркот. Аларсыз булак мазарга айланат имиш. Бирок ошол эле учурда чал Ормонду аяды. Дарыясы каналга бурулгандан кийин чолок суусуз калган. А канал алыс. Анын үстүнө ал шарагат. А жээктери цемент, жылма, эшеги да өзү да ага эңкейип түшө албайт. Дервиш чолокко бир күндө бир жолу, болгондо да булактын өз ээлери суу ичип кетишкенден кийин гана келип жүрөсүң деди. Ушунусуна да Кудайга шүгүр деп, Ормон минтип, күнүгө өз учуру келген кезде гана келет. Дервиш чолокко бир күндө бир жолу, болгондо да булактын өз ээлери суу ичип кетишкенден кийин гана келип жүрөсүң деди. Ушунусуна да Кудайга шүгүр деп, Ормон минтип, күнүгө өз учуру келген кезде гана келет. Чолок адатынча адегенде колдорун жууду. Колдору көп учурда буттарынын түйшүгүн бөлүшүп жүрүп, чор болуп калган тарашадай катуу жана дайыма кургак. Чолок аларды чала була суулап, анан экөөнүн бириктирип, чоң бир кесеге айлантып, аны менен суу сузуп ичти. Муздак суу какшыган өзөгүн жүгүрүп түшүп кетти. Жаныбар, деди чолок жаны рахаттанып. Анан колунун нымы менен аттын жаактарындай узун жаактарын сылап койду.
Мына ушундан кийин гана ал эки чөгүнүн булакка чөмөрүп алып, алардын ооздорун жакшылап бекитип, куржунуна салып, ак куржунун ийинине артынып кайра кайтты. Дервиш казанын очоктон чыгарып, ак очогуна суу толтурулган кичинекей абдестесин асып коюп, ормонду күтүп отуруптур. Ормон келгенден кийин Дервиш ортого дастуркон салды. Дастуркону чекелери жыртылган алакандай сокмо таар эле. Дастуркон курук экен. Нан жок, деди Дервиш. Нан кыла элекмин. Мен нан ап келдим, деди Ормон. Анан белиндеги чарчысын чечип, очокко жабылган бир калама алып чыкты. Калама жүгөрүнүн унунан жасалыптыр. Ысык, жаңы жаптым. Ырас болбодубу? Дервиш кекиликтин этин эки таш кесеге бөлүштүрүп, эттин үстүнөн сорпосун койду. Сорпосу кеселерге жарым-жартылай болуп калды. Көп кайнап, шорбосу соолуп кетти жаныбардын, деп койду Дервиш. Эч нерсе эмес, деди Чулок. Экөө тең сорпого нан туурап киришти. Ушу минутадан баштап сорпо ичилип, эт желип, кеселер сөөмөйлөр менен жаланып бүткөнчө бир ооз да сүйлөшпөдү. Сөзгө чай ичүү маалында гана өтүштү. Булар дайыма көк чай ичишет. Чайдан кичине тезектин даамы жыты келип турат. Кудай буйрса, быйылкы жаз жаанчыл болот, деди Ормон. Болсун, ылайым, деди Дервиш. Бир пас унчукпай калышты. Мен тегерменимдин арыгын жаңыртып чаап койдум, деп улады. Анан Ормон өз оюн. Жакшы кылыпсың, деди Дервиш. Ормон ойлонуп калды. Түндө түшүмө эски кыштак кириптир, деди. Кийин жылмайып. Куда азыркыдай жаз маалы экен. Дарыялардын суусу аябай кириптир. Тим эле шоо кумунан кулагың тунуйт. Дервиш мулуюп койду. Анын көз алдына эски кыштак, жаз, ташкындаган дарыялар элестеди. Чай ичилип бүттү. Ормончолок эшегине минип жолуна түштү. Кетип баратканда Дервиш ага бир жакшы бүргөн шыпыргы тартуу кылды. Ой, жакшы кылбадыңызбы? Деди Чолок. Албетте, мунуңуз менен кампа таштарды шыпырууга болбойт. Ыпырындылар онго аралашып кетет. Бирок эшигеликти шыпырганга куп жарайт да. Рахмат. Бүгүн түнү бою жамгыр жаап чыкты. Бул быйылкы жаздагы эң узак жаан болду. Ормончолок анын бир калыпта дыбыраган доошун тыңшап, жай бер, жаныбарым, жай бер, деп тилеп жатып, таңга жуук гана уйкуга кетти. Бирок эртең менен ойгонсо, жамгырдын үнү угулбайт. Кийинип эшикке чыкса, жамгыр такыр басылып, коюу туман гана каалгып туруптур. Эчтеке эмес, деди Ормон. Бир түндүк жаанын берген Кудай дагы берет. Ошентип асманды карап койду. Мына ошол карашында көзүнө көпүрөк менен келаткан аял урунду. Ырас, көпүрөктүн өзү туманда көрүнбөйт. Ошондуктан аял көзгө көрүнгөс ичке зым арканда басып келаткан сейт. Анын үстүнө аялдын башында түйүнчөгү бар экен. Эки колу менен куд эле дарчыга окшоп, бутунун астын карап, кадамын этияттап шилтейт. Коркуп атат, бечара, деп койду Ормон. Бул көпүрөк сайдын эң ээндүү, эң бийик чейектерине салынган, эң коош көпүрөк болуучу. Эл аны бирде Ормончолоктун көпүрөгү дешсе, бирде шайтан көпүрөк деп коюшат. Көпүрөктүн али жаңы кезинде деле аны менен ат, эшекчен адам өтө алчу эмес. Көпүрөк солкулдап, желбешик деп аталчу куртка окшоп, термелип туруучу. Ошондуктан ат эшек кичине басып келгенде эле андан коркуп, көздөрүн бакырайтышып, кулактарын тикчейтип, кетенчиктеп туруп алышчу. Көпүрөк менен жөө жалаң киши гана каттап келген. Мына эми гана сай какшып калган кезде ал керексиз, кароосуз калып, күч алдан тайып, үстүнөн адам эмес түлкү чуркап өтсө качырып сынып кетчүдөй болуп, жүргүнчүлөрдү өзүнөн качырып турат. Азыр анда эч ким өтпөйт. Мына ошондуктан да
тигил өтүп келаткан аялды ормончолок аябай таң калып карап турду. Болсо болду. Бул биздин жерлик аялдардан эмес, деп чечти ал. Аял мурдагысындай эле төбөсүндөгү түйүнчөгүн кылтыңдатып, эки колу менен көрүнбөгөн жанжыгаштарын кармалап, кыска-кыска арымдап бүжүрөп келе жатты. Бул көрүнүш кокусунан ормончолокко тээ алыс, согуш жылдарынын арасында калып кеткен башка бир көрүнүштү элестетип жиберди. Ошондо да азыркыдай таң эртең туман эле. Бирок ал кыштын таңы, кыштын туманы болчу. Саар менен ушундай маалда тегирмендин жүгү түгөнүп, тартарга эчтеке калбай, ормон эл чакырганы эшикке чыккан. Элди ал өгүздүн мүйүзүнөн жасап алган карнайы менен чакырчу. Өгүздүн мүйүзүнүн ичи көңдөй, а ормон анын ичке учун кичине аралап туруп тешип койгон. Оозуна такап алып үйлөсө, куду Валторнанын үнүндөй жоон, коңур үн берет. Бирок Валторнанын үнүнөн мүйүздүгү күчтүүрөөк, алыска угулат. Ошо кезде мүйүз карнайды тегирменчилердин баарысы колдонушаар эле. Бирок башка тегирмендерге караганда ормончолоктугуна эл көп келишчү. Албетте, анын сыры мүйүз карнайда эмес, тегирменчинин өзүндө болчу. Тегирмен жакшы тартчу, унду майда жана берекелүү чыгаруучу. А тегирменчи грамдыгы жок жигит эле. Галаны азалчу же ченинен ашырчу эмес. Ормон айрыкча согуш жылдары кадыр барктуу болгон. Элде дан аз, ачарчылык, ким ашыкча гала бергиси келсин. Бирок ормондун тегирмени да курук калган күндөр көп болду. Кээде 1-2 жумага чейин эч ким келбей койчу. Мына ушундай күндөрү чолок мүйүз карнайын көтөрүп чыгып, озондотуп тартып туруп алчу. Өйүз-бүйүз кыштактарга тегиз угулсон үчүн көп учурда ал өзүнүн шайтан көпүрүгүнүн орто ченине барып алып тартчу. Күндүзү, түндөсү, каалаган учурда, зериккен учурда, куса болгон учурда тартчу. Уккан элге анын мүйүз карнайынын авазы муңдуу жана аянычтуу угулчу. Айланайын, алпарганга эчтемем жок болсо эмне кылайын, деп күңкүлдөшчү өздөрүнчө. Мына ошо күнү да ормончолок карнайын алып чыгып, эшигинин алдына туруп алып, ал өйүз менен бул өйүзгө жар сала баштады. Көпкө чейин боздоду. Бир маалда көпүрүктүн үстүндө бир караан көрүндү. Менин чакырыгым менен келаткан киши болсо керек деп, ормон үмүттөнүп күтүп калды. Караандын башында түйүнчөгү бар экен. Демек аял. Ал куды эле азыркы аялдай. Эки колу менен көрүнбөгөн көпүрүктүн жана жыгаштарын кармалап, араң-араң аяк шилтейт. Албетте, анда көпүрүк күөлүү күчтүү эле. Көпүрүктөн корккон эмес ал аял. Ормон аны тайгак мыздан коркуп атат деп ойлоду. Айткандай эле аял кокусунан жыгылып кетти. Жыгылганда да катуу жыгылды көрүнөт. Көптөн кийин араң турду. Тургандан кийин негедир бир колу менен ичин кармап баса баштады. Ормон аны отурлап барып, башындагы жүгүн алмакчы болуп, көпүрүктүн учуна карай жөнөп калды. Көпүрүктүн учу жээкте, а жээк тегирменден 2 аркан бою бийикте турат. Экөөнүн аралыгына ормон кетмен менен оюп, көп сандаган тепкиштер жасаган. Мына ошол тепкиштери менен төкөрөңдөп чыгып барды. Ага чейин тигил аялда келип жетти. Суусар экен көрсө. Ой, сенсиңби? Деди ормон. Катуу жыгылдың окшойт. Деп койду суусар, күчкө салып жылмайып. Курсагындагы колун ала койду. А курсагы чыгып калган экен ошо кезде. Ормон келиндин бети башы бүтүндөй көкала болуп шишип кеткенин да байкады. Байкап андан ары ага үндөбөдү. Ал да унчукпай кете берди. Кийин билсе, ошо кетишинде күйөөсүнөн колдоштон 3 талак жообун алып, биротоло ата-энесинин үйүнө бараткан экен. Атасыныкына бараар замат баласы боюнан түшүптүр. Өзү ооруп, 1 жылча төшөктө жатты. 1 жылдан кийин ата-энеси аны өздөрүнүн бир алыскы тууганына күйөөгө берип жиберишти. 10 жылдай тиричилик кылды окшойт ал тууганы менен. Анан анысы туубас турбайсыңбы деп коюп жиберген. Азыр ал коңшу райондо пенсияга чыккан сельсоветтин жетекчисине катын болуп жүрөт. Бир кезде суусар дарыянын наркы өйүсүндөгү чоң кыштактын
эң сулуу деген кыз эле. А биздин айылдын эң сулуу жигити Ормон болчу. Экөө бири-бирин жакшы көрүшчү, абдан жакшы көрүшчү. Аз эле жерден үйлөнүшпөй калышты. Капилеттен согуш чыгып, Ормон фронтко кетип, 2 жылдан кийин 2 бутунан ажырап кайтып келсе, Суусар колдошко тийип алыптыр. Насип тагдыр экен да. Ушундай болуп кетти, деди. Ошондо Суусар Ормонго: "Таарынбай эми? Көп кейиби. Сени да бир бактылуу күтүп тургандыр." "Кор болосуң колдошко", деди Ормон, каңырыгы түтөп туруп. "Мени айтты дээрсиң. Кор болосуң." Суусар айткан бактылуу кыз Балтабай кашыкчынын көз алчы кызы болуп чыкты. Билерман көпчүлүк Ормончолокко ошондон өтөр аял жок деп табышты. Койдон момун жан эле ал бечара. Өмүрү кыска экен шордуунун. Бир кыз төрөп берип, учуктан өлүп кете берди. Кызын Ормон өзү багып чоңойтtu, окутту. Азыр кызы Фрунзеде, артист. Жылына бир маал артист күйөөсү менен жалгыз уулу үчөө келип 5-10 күн жүрүп кетишет. 2 жыл илгери өздөрү менен кошо бир аялды ээрчите келишиптир. Аял 40 экен, 4 эрден чыгыптыр. Бала чака көрбөптүр. Ормондун кызы менен күйөө баласы иштеген театрда кийим илгич болуп иштейт имиш. Кызы менен күйөө баласы аны биздин атабызга алып беребиз деп көндүрүп, ээрчитип жүрө беришиптир. Ормон дагы макул болду. Аялды бир сыйра кийиндирип, молдого нике кыйдырып алды. Жаш экенсиң, иштегин деп колхоздун бала бакчасына ашпозчу кылып орноштуруп койду. Бирок шаарлык аялы Ормон менен 6 ай араң жашады. Зеригип, шаарын сагынып, шаарына кайтып кетип калды. Кеткенде да Ормонго айтпастан качып кетти. Ормон анчейин кейиген жок, түшүндү, бирок талагын албай кеткени өкүндү. "Менин никемде туруп, башка эрге тие албайт дейми, бечара", деди. Ары ойлонуп, бери ойлонуп жүрүп, акыры кат жүзүндө болсо да катынынын жообун берди. "Байбиче, мен сага ыраазымын. Бир талак жообун бердим. Бир талак койдум. Багың ачылсын", деп жазды катында. Кийин кызы менен күйөө баласынан укса, аялы бул катка аябай күлүп, көрүнгөнгө окуп берип, көпкө чейин азилдеп жүрүптүр. Ормон ошондон бери үйлөнө элек. Көпүрүктөгү аял жээкке жакындап калды. Жакындаган сайын ал Суусарга окшой берди. Согуш жылдарында ушул эле көпүрүктөн ушундай эле туманда өтүп бараткан Суусарга жээкке чыккандан кийин караса, чын эле Суусардын өзү. Ормончолоктун картайып бараткан жүрөгү бир жолу туйлап алды. Сенсиңби, Суусар?" деди ал жылмайып. "Арыба, бар бол", деди. Суусар да жайдары түрдү. "Бу бекер отургуча көпүрүгүңдү оңдоп койсоң болбойбу?" Бул көпүрүктөн эч ким өтпөй калган азыр. Сенин өтүп келатканыңды көрүп, бу ким болуп кетти деп таңыркап турдум эле. Көрсө, сен экенсиң. "Менмин, Ормон, менмин. Кандай, аман эсен турасыңбы?" "Кудайга шүгүр. Өзүң кандайсың?" "Өзүм ушинтип келатам. Жакында селсебит күйөөмдү көмдүм. Биротоло." Ормон эми гана Суусардын көйнөк чоолугу кара экенин байкады. "Жайы жаннаты болсун ылайым", деди да алакандары менен бетин сылап бата кылып койду. "Ушундай, Ормон. Кайыр. Эми бир жолу келсең, көрүшүп турабыз." Акыркы сөздөрүн айтаарын айтып алып, Ормон кызарып кетти. Эмне үчүн айтканын өзү да билбей калды. Суусар буга мулуюп койду. "Эми эч жакка барбайм. Барып өттүм. Ким билет, дагы бир жактан жоочу келсе, кете беришиң мүмкүн да." "Ушу кебетем менен дагы эрге тиемби?" "Эмне экен? Кебетиңин сонун 40-тагы жубандай болуп турасың." Ормондун айтканында чындык бар эле. Суусар анча карыбаптыр. Төрөгөн эмес да. Муну өзү да билет окшойт. Ормондун сөздөрү ага жага берди. Кат кырып күлүп жиберди. Оозу жык алтын тиш экен. "Ой Ормон, деди анан.
ошенткен бойдон басып кетти. Ормондун да көңүлү негедир көтөрүлө түштү. Согуш, деди суусарды узата карап. Колдош, атың өчкүр. Атың өчтү го акыры. Ушул убакка чейин Колдоштун суусарды эмне үчүн коюп жибергенин эч ким билбейт. Ормондагы рас, Колдош өз учурунда менин катыным бузук чыкты. Мен жокто менин төшөгүмдү булгаптыр. Мына ошон үчүн талагын колуна бердим, деп элге жарыя кылган. Ай эл буга ишенip-ишенбейт. Суусарды карашса, суусар унчукпайт. Кийин Колдоштун өзү тигиндей болуп кетти. Суусар болсо жаңы эрге тийип алды. Бүдөмүк бойдон кала берди. Иш чынында мындай болгон экен. Ошол суусар көпүрөктөн жыгылып мөдүрүлүп өтүп бараткан күндөн бир күн илгери куптан ченде Колдош ормондун тегерменине келген. Мингени Разак ээсинин боз жоргосу. Астында бир канаркап кайракы буудайы бар. Буудай да албетте Раистики. Колдоштун өзү Раиске бир тууган жыйын. Жалгыз эжесинен калган жалгыз туяк. Ормон, чулук, деп кыйкырды ал, атынан түшпөй жатып. Ормон ичкериде болчу. Шишелүү чырактын күңүр чарыгында Айнисеже менен сүйлөшүп отурган. Тегермен бир калыпта күркүрөп, Айнисеженин бир коржон макасын шак кылып чыгарып аткан. Ал кезде Айнисеже бозо салчу, гаргарчылык кылчу. 5 баласы бар эле бечаранын. Баарысы жаш, күйөөсү согушта, бозо сатып багып жүрдү балдарын. Рас, кыштакта анын бозосун ичээрге эркек деле аз калган. Калгандары Айнисежени жарытчу эмес. Ичирсе насияга ичишет, же катын балдарынан катып, анда-санда 1 кило, 2 килодан мака алып барып беришет. Шондуктан бозосунун көбүн ал базарга алып барып сатат. Күн сайын эртең мененки үрүң бараңда ийнине бозо куюлган чоң көзөнү артынып алып, базарга барчу араба жолго биринчи болуп жаңы ис салып, жалгыз өзү бөжөңдөп жүрүп кетет. Ормон, чыкпайсыңбы бери? Ит жолок, деген кыйкырык келди тыштан. Бутум, Колдош чинди го, деди Айнисеже кичине кабатырланып. Колдоштон катын балдар коркушчу, кайсар жигит эле. Ошол го, деди Ормон, эшикке карай жөнөп. Ичип алган окшойт бубай дөбөт. Кокуй, анда этият бол айланайын, деп калды Айнисеже. Ичип алса, жоолашканга жоо таппай калат ал. Ормон чыкса, Колдош атын байлап атыптыр. Сен белең Эргул, деди Ормон. Тегермениңе жүк ап келген кишини утурлап албайсыңбы, деди Колдош. Жүк жокко деп керели кечке отурасың карнайыңды чалып. Айып бизде таксыр, куш келипсиз. Кана жүгүңүздү көтөрүп ичкери кириңиз. Ошондой десең, көрчүлөк. Колдош жоргонун үстүндөгү капты далысына оодарып алып, талтаңдай басып тегерменге кирди. Гаргар да ошол жерде турбайбы, деди Айнисежени көрүп. Ошол жердемин айланайын, ошол жердемин, деди Айнисеже бөйпөлөңдөп. Силердин камыңарды көрүп шак тартып атам. Кана тезирээк түшүр жүгүңдү. Акырын бечара жардамдашып да жиберди. Колдош кабын жерге таштап, үстүнө очою отуруп алды. Колдошко Кудай сөөлөттөн, күчтөн мол берген. Түсү капкара, жаактары салаңдап, кулактары жарга жабышкан жарганаттарга окшоп, түлкү тебетейдин астынан жапырылып чыгып, бакырайган чоң-чоң көздөрү канталашып, алдагандай болуп ойноктоп турат. Колдош түлкү тебетейин колуна алып, тиринке менен капталган тери тонун жеңи менен маңдайындагы терин сүрттү. Деп койду артынан. Кайраным, оозуңдан орунтай жеңеңдин арагы буркурайт го, деди Ормон. Колдош курсант болуп күлдү буга. Тиштери аттын тиштериндей чоң-чоң, ап-апак эле. Ананчы, деди мактанып.
Араксыз бул суукта мен алардын буудайын кантип тарттырып барып берем? Кандай дейсиз, Айнис эже? Туура айтасың, айланайын, деди Гаргар. Эшик өтө суук болуп турат. Ичкениң аш болсун ылайым. Тегирмендин үнү өзгөрө баштады. Ормон кампадан дандын түшүшүн карады. Айнис эже, куржунуңузду даярдай бериңиз, деди анан. Сен кабыңдын оозун чеч. Колдош кабынын оозун чечти. Ормон экөөлөп аны кампанын кырына чыгарышты. Кийин Ормон калагын алып, Айнисе эженин коржунуна чыккан шакты салыштыра баштады. Салыштырып бүткөнчө кампада калган мака дагы түгөндү. Ормон кампанын оозундагы чүрүшкөн 3 бурчтук чыгач кеседеги данды кагып түшүрүп, кесенин оозун жогору көтөрүп койду. Колдош кабындагы буудайды акырын кампага куя баштады. Таштардын ортосундагы мака таза чыгып бүткөн кезде Ормон кесенин оозун кайта ылдыйлатып, Колдоштун буудайын коюп жиберди. Анан дароо пышаң менен тегирмендин кулагын көтөрө коюп, кулакка кыстырылган шынааны алып койду. Тегирмен шак эмес, майын ун чыгара баштады. Ботом, сен кала албадың го? Деди Айнис эже эстей коюп. Аны бозо болуп чыкканда аламын, деди тегирменчи. Рахмат, айланайын. Өмүрүң узун болсун ылайым. Эртең келип бозо ичип кет. Колдош, сен да баргын. Барбаганда анан, деди Колдош. Ой, айтмакчы сен. Айнис эженин бозосун бекер ичип жүрө бересиңби? Деп калды ага Ормон. Төлөбөйсүң ба акысын? Төлөйм, деп ырсаңдап күлдү Колдош. Качан? Төөнүн карды жарылгандабы? Анда Айнис эже да бозо салбай коет. Сенден ак албайт. Төлөсөң азыр төлө. Мына унуңдан. Ой, булун бирөөнүкү да. Бирөөнүкү болгондо тагаңдыкы. Атагаң ким, сен ким? Баары бир капты 2 үй бөлүшүп жейсиңер. Туурабы? Андан көрө котулуп ал. Айнис эже, идиш бериңиз. Мейли, деп койду Колдош аргасыздан. Айнис эжеге Кудай бере салды. Мындай учурду күткөн эмес. Айланайын. Идишим жок эле да. Кап, деп шашып калды. Башындагы жоолугун эстей койду. Мынабы Ормолго болсо да караңгы эмеспи? Эч ким көрбөй жылаңбаш баратканымды. Ормон жоолукту жерге жайып жиберди. Колдоштун чыгып аткан кайрак унунан калак менен сала баштады. 2-3 калак салгандан кийин Колдош: Эй, болду, деп кыйкырды. Нусапсызга кашык салса 2 уртайт. Сен Айнис эжемдин бозосун ичип атканда болдулап кыйкырбайсың го, деди ага Ормон. Ормолду түйүп Айнис эженин колуна карматты. Айланайындар, экөөңө тең рахмат, деди Гаргар жетине албай. Бечара балдарым көптөн бери буудайнан жешелек. Саар менен бозого келгиле. Ормон анын ийнине коржунун көтөрүп койду. Кел дегенге жараша, бозодон көбүрөөк калтырсаңыз, баарын эле базарга алып кетпей. Мына өзүңө келгенде напсиң дароо баш көтөрөт, деди Ормон. Боптур, кагылайын. Мындан ары көбүрөөк калтырып жүрөйүн, деп Айнис эже чыгып кетти. Эми экөө гана калышты. Өз албарсыздай болгону менен кызы бир жакшына болуп, көздү күйгүзүп келатат, деди Колдош ырсаңдап күлүп. Ким? Сонобу? Ооба да. Уялсаңчы айван. Соно бала да али. 16-га эми чыкты. Балабы? Сен айткан бала ат багар Закир менен өбүшүп жүрөт күн сайын. Бала эмиш. Өбүшкөндөр, экөө тең туш, бирге окушат. Экөөбүз деле мектепте экенибизде өзүбүздүн классташ кыздарыбызды чырылдатып күлүп калчу элек го. Айтмакчы. Анда кыздар сени жанына жакын жолотурчу эмес да. Туура. Бирок ошондогу мени жанына жолотпой, асага өптүрүп жүргөн кыздардын бири эмес, пири азыр биздин коюнда жатат. Күн сайын. Мына 3 жылдан бери. Сеники да туура, деди моюнга алып Ормон жылмайып. Согуш кылды муну. Согуш болбосо. Жок. Муну тагдыр кылды. Тагдырдын иши бул. Тагдыр? Эмне, мен тагдырдын буйругу менен согушка барыптырмынбы? Сен тагдырдын буйругу менен согуштан калдыңбы?
Ананчы? Анда тагдыр деген сен үчүн тағаң турбайбы? Эй чулок, оозуңа карап сүйлөсөңчү. Ормондун да жини келди, бирок өзүн басты. Болор иш болду, эми айтышкандан не пайда? Кел эмесе, башка нерсе жөнүндө сүйлөшөлү. Мына, эми өзүңө келдиң чулок. Өткөндү козгоп не кыласың? Андан көрө катының айтчы суу алып чыксын. Катын атасыныкына кеткен. Өзүң кирип ичип чык. Тегирмен 2 канаага бөлүнөт. Биринде Ормон аялы менен тиричилик кылат. Колдош ошо бөлмөгө кирип суу ичип чыкты. Ак айтканча Ормон тегирменден түшкөн унду чогултуп турду. Сен эмне, буудайың тартылып бүткүчө алдымда отурайын дейсиңби? Деп калды ал Колдошко. Ананчы? Бул жакта жүрсөң, үйүңө бирөө келип, суусарды коркутпайбы? Көр чулок десе, деп күлдү Колдош. Азыр биздин айылда ушу менин катынымдын койнуна кирер эркек калдыбы? Шектенер эле кишим өзүң экенсиң. Бирок мен сенден коркпойм. Анткени барчы болсоң, изиңден дароо таанып алам. 4 буттап басат эмессиңби? Эмне үчүн биздин айылды эле аласың? Дарыянын өзүндөгү кыштактарды неге кошпойсуң? Ал жакта ал эркек көп. Айрыкча суусардын өз кыштагындагы жигиттердин көбү ушул жерде. Болгондо да бир кезде суусарды менден кызганып жүргөндөр бар. Алардан этият болушуң керек досум. Чологум, сен менин ичимди күйдүрөм деп атасың. Билем. Бирок кадырың жан болсун. Менин ичим күйбөйт. Кайра өзүң эле кыйын болот, байкушум. Суусар меники. Ал мени жакшы көрөт. Менин никемде турганда жанына жат эркекти жолотпойт. Мен буга ишенем. Жакшы көрөт дейсиңби? Мына ушунда шегим бар. Менин укканыма караганда, суусар сенин 2 жолку жуучуңа жок деп жооп бериптир. Үчүнчүсүндө арданып, тағаң өзү барып, ата энесин араң көндүрткөн эмиш. Мүмкүн бул ушак сөздүр. Көр чулок, күйүтүң али да күчтүү экен го, Мен ойлоп жүрөм, эстүү неме өзүнүн аскерден 4 буттап келгенин эске алып, энчисине Балтабай кашыкчынын көзү кыйшык кызы тийгенине Кудайга шүгүр деп, жүрүп суусардан күдөрөзү деп. Көрсө. Кой, бул жерде отурсам, таң атканча мээимди чириткен дейсиң. Андан көрө үйүм эле барып уктап келейин. Суусарда төшөктү жылытып койгондур. Колдош шылдыңдап күлүп коюп чыгып кетти. Бул айбан туура айтат, деп моюнга алды. Ормон жалгыз калып. Күйүт күчтүү, мүмкүн ал өмүр бою калар. Айыл 2 дарыянын ортосуна кысылып, дарыялар иймеңдесе кошо иймеңдеп, эбегейсиз чоң крокодилди элестетип, тоолдый чубалып жатчу. Айылдын үйлөрү чачкын, аралары алыс-алыс эле. Ар бир үйдө өрүксар чүмкөп турчу. Өрүксарга киргенге чейин үй көрүнчү эмес. Ошол күнү асман чайыттай ачык болуп, ай жаркырап тийип турган. Катый түшкөн калың кар өзүнүн тазалыгы, тунуктугу менен көз уялтып, карарган калың өрүксарларды ого бетер карартып, ай астында мемиреп, жеңил жорткон жерге бетин сылатып муздап жатты. Өрүксардын арасынан көгүч түтүн көтөрүлүп, анда-санда ит үрөт. Раистин боз жоргосу катыган карды качыратып, Колдоштун олчойгон денесин бир калыпта чайпап, тегирменден Колдоштун багына барып кирчү сокмо жолдо келатат. Колдош жоргону өз басыгына жөн койду. Өзү кызы койду. Өрүк зарына келип жеткенче ал жоргонун жылоосун тартып, өрүктөрдүн арасынан чала була көрүнгөн үйүн көпкө карап турду. Анан жинди немече бир жолу заарлуу күлүп алды да шап жерге түшүп, атын өрүккө байлады.
тонун чечип тескери кийди. Тебетейин оодарып, көзүнө чейин кептеп алды. Ошондон кийин өрүктөрдүн көлөкөсү менен калдаңдай басып үйүн көздөй жөнөдү. Күйөөсү кечиккен күндөрү Суусар аны күтпөстөн жатып алат. Бирок таттуу уйкусунан ойгонуп барып, ага эшик ачыштан зеригип, көп учурда эшигин ичинен илбей коет. Мунун айынан экөө далай жатакташкан. «Менин ордума башка бирөө кирип келсе эмне болот? Канчык!» деп чаңырат Колдош. «Корксоң, кечикпей келип жүр», дейт Суусар. «Мен тегирменде түнөйм. Эшикти бекемден билип ал», деген эле Колдош бүгүн. А Суусар анын айтканын кылбаптыр. Буга Колдоштун табасы кана түштү. «Мына эми жазасын тартасың, айым», деди ал. Үйүнө оорданып кирип алып, Суусардын уйкусу катуу эле. Сезген жок муну. Жалгыз жана кичинекей терезеден түшкөн айдын жарыгында билинер-билинбес коңурук тартып, бейкапар мемиреп жатат. Колдош көздөрү караңгылыкка каныкканча босогонун алдында тыныгып турду. Кийин шапашып барып, кийимчен бойдон Суусардын койнуна шумкуду. Суусар адатынча жып-жылаңач экен. Анын дайыма жылаңач жатмай адаты да Колдоштун жинин келтирчү. Бирок азыр буга Колдош сүйүндү. Колдоштун муздак кийимдери денесине тээр замат Суусар чочуп ойгонуп, кыйкырып жиберди. Ай, бул ким? Колдошсуңбу?» Колдош жооп бериштин ордуна анын кымча белинен бек кучактап, бетинен, мойнунан, көкүрөгүнөн өпкүлөп, катуу туу тиштегилеп кирди. Ошондо гана Суусардын чындап өрөйү учуп, үнүнүн барынча чыңырып, Колдоштун кучагынан чапчып турганга умтулду. Бирок Колдоштун оор денеси анын үстүнөн басып, колдорун аеосуз кайрып кирди. Күрөш бар болгону 10 минуттай гана созулду. 10 минуттан кийин Колдош үйүнөн атырылып чыгып, келген эзи менен бакты аралай чуркап жөнөдү. Өлүп талып босогого жетип келген Суусар анын өрүктөрдүн көлөкөсүндө эрбеңдеп бараткан элес булас сөлөкөтүн жан алекетке түшүп карады. Бирок анын кимдигин даана тааный албай каңырыгы түтөп, желбегей жамынган желегин желге желбиретип, эшиктин ордуна эшик болуп армандуу кала берди. Боз жорго кайтадан Колдошту үстүнө отургузуп, кайтадан катуу карды качыратып, желип чортуп жолго түштү. Бир пастан кийин ал колхоздун атканасына баратканын байкап, абдан сүйүнүп кетти. Аткана кыштактын тээ жогору жак четинде эле. Аны 6 паксалуу эски коргон корчап турат. Коргондун бир бурчуна аткананын эшигине маңдайлап бир үймөк беде, бир үймөк чөп, бир үймөк саман жыйылган. Үчөө тең азыр кыштын акыркы айында жарым-жартылай эңшерилип калган. Алардын азайышына боз жоргонун да тиешеси бар. Ал күн сайын бир маал Колдош менен келип, каалаганча отко тоюп, а кетээринде эки жагына 2 таңгак кылып, артынып да кетет. Албетте, ал Раистин аты болгондуктан, Раистин аялы Орун сыяктуу эле өзүнүн өзгөчө абалынан абдан пайдалануучу. Орун башка аялдарга окшоп, оор жумуш кылбагандай, жегени арпа же макканын нан эмес, жалаң кайракы буудай жегендей, боз жоргодагы башка аттарга окшоп, жазында кош айдап, жай жана күз бою кырман жанчып, эгин тартпай, жегенге келгенде жапайы чөп, саман деп отурбай бедени гана жейт. Жегенде да туура үймөктүн өзүнөн жеп, жегенинен көп шакел чыгарып, майкаңдап абдан ысырап кылат. Бул үчүн атпагарлар аны сөгүшөт, бирок бирөөгө угузбай сөгүшөт. Колдош коргондун дарбазасына келип, көнүмүш түрдө анын тешигинен колун сунуп, илгичин түшүрүп, ичкери кирди. Кирип аттан түшүп, жоргонун ооздугун чыгарып, эркинче коюп жиберди. Жорго беденин скирдасына, өзү атканага карай бет алды. Атпагарлар экөө, бири Ысман деген адам. Бою кыска, тоголок келген, кулагы оор, мурду менен сүйлөгөн киши. Экинчиси Закир, 16 жашар боз бала. Экөөнүн карамагында 60тан ашык жылкы бар. Алардын көпчүлүгү бее. Бечараларда эртеден кечке тыным жок. Эртең менен бир-бирден жетелеп чыгып, эшиктеги акырларга байлашат. Акырга чөп кыркып салышат. Айдап барып дарыядан суу карып келишет.
астыларын көрөшөт. А кечинде кайта ичкери алып кирип, дагы жем чөп чачышат. Ошондон кийин гана экөө очокко самандан жагышып, чөгүнгө чай коюшуп, суу болгон кийим кечелерин кургатканча чарчап чагылыккан денелерин эс алдырышат. Мына ушундай маалда кээде Колдош кокос кирип барат. Аткананын эшиги экөө. Биринчиси чыгыш жак башында, экинчиси түндүк түштүк бөлүгүнүн орто ченинде. Экинчи эшикти атпагарлар кечки иштер бүтөөр замат дароо бекитишет. А биринчисин өздөрү жатаар алдында гана дембелешет. А булар өтө кеч жатышат. Арып чарчагандарына карабай, очокко самандан улам-улам чеңгелдеп салып коюшуп, кээде түн ооганча аны муну сүйлөшүп отура беришет. А бир айдан бери жакшы эрмек таап алышкан. Бир айдан бери экөөлөп бир өгүздүн терисин ийрешет. Терини жакшылап бышырып туруп, өздөрүнө пай чеки тиктиришмекчи. Колдош биринчи эшикке басып келип, анын кычыгынан очок жакка көз чаптырды. Очок эшиктен кире бериште сол жактагы бурчта эле. Очоктогу оттун жана эки ташпанардын жарыгында маңдай тескей отуруп алышып, атпагарлар терисин тарткылап атышат. Арткы дубалга алардын көлөкөсү түшүп турат. Эмне кылып кирсем деп ойлонуп калды Колдош. Ал келсе жөн келчү эмес. Дайыма бир шумдукту ойлоп таап, бечараларды коркутуп үркүтүп кирчү. Бирде эшиктин оозунда туруп алып, бөрү болуп улуп туруп алат. А бир жолу ушундай маалда келатып, эшикти кыйга чачып, очоктун боюна коёндун башын ыргытып коюп, өзү көрүнбөй кете берген. Азыр тырмактары менен эшикти тытмалап, ит болуп кыңшый баштады. Ысман аке албетте уккан жок муну. Бирок Закир эшикти тикчейип карап калды. Аны көрүп Ысман аке да бурулду. Эмне болду? Деп сурады ал шеригинен. Ит, деди Закир кабатырланган түр менен. Анын коркунучу Ысман акеге да өттү. Экөө кыйлага чейин ончукпай эшикти жалдырап карап турушту. Акырында Ысман аке өйдө болуп, абайлап басып келип эшикти ачты. Баа деп кыйкырып жиберди Колдош. Ысман аке чочуп кетенчиктеп кетти. Ай адепсиз, деди. Анан наалып, ушу сенин жаман адатың качан калаар экен? Колдош ырсаң-ырсаң күлдү. Карасаң, бизди коркутуш үчүн атайы тонун тебетейин тескери кийип келиптир. Колдош чынында тону менен тебетейин унутуп калган болчу. Үстүнө бир карап алды. Кийин шек алдырбастан күлкүсүн улап, "Ананчы", деп койду. Тонун чечип оңдоп кие баштады. "Иштер кандай, Закир? Гаргардын кызын өпкүлөп атасыңбы?" Закир уялып унчуккан жок. "Кой, баланы антип кызартпа", деп болушту Ысман аке. "Тең туш болгондон кийин анча-мынча азилдешет да." Ысман аке ордуна отуруп, Закир экөө кайтадан өгүздүн терисин колго алышты. Колдош да отурду. "Ой, дагы лейлеп бүтө элексиңерби?" деди ал. "Күндүзү колубуз бошобойт. Кечинде гана минтип, кичине-кичинеден тарткылап калабыз", деди Ысман аке. Колдош очоктун оң жак тарабындагы түркүккө байлана отурган чаначка көзүн артты. Атпагарлар кысыр калган бейлерди саап, өздөрү үчүн кичинеден кымыз кылышчу. "Кымызыңардан куйбайсыңарбы бирчини?" деп калды Колдош. "Кымыз жетил элек али", деди Ысман аке кыйылып. "Жана эле саап куйганбыз." "Мейли, саамал кымыз дартка даба болот." "Эмесе кичине куюп бер", деди Ысман аке аргасыздан. Закир ордунан туруп, кымызды бышып кирди. Кымыз чанаштын түбүндө гана чулуктап атты. "Аз го", деди Колдош. "Анан эмне? Эки кысыр эмди тайдан арткан сүт да. Булар да байып баратат." Закир бир таш кесеге толтура кымыз коюп, Колдошко сонду. Колдош аны бир шимирип койду. "Ох, рахмат. Фронттон кандай кабар бар, Колдош?" деп калды Ысман аке. "Бул бүтөйүн дейби жакын арада?" Аны эмне менден сурайсыз? Мен каяктан билем? Эми сен эл арасында жүрөсүң, угасың, көрөсүң дейм да. А биз Закир экөөбүз атканадан чыкпай, эчтекеден кабарыбыз жок. Бирок ойлогон оюбуз, сүйлөгөн сөзүбүз эле фронт. Өзүң билесиң, менин уулум, Закирдин атасы жүрөт ал жакта. Кыяматка эмиш кылды бул китлериң. Үйүң күйгөр. Аксакал,
Оозуңузга карап сүйлөңүз. Гитлер меники эмес, деп Колдош кокусунан ачууланып берди. Ысман аке андан коркуп кетти. Ой, албетте, сеники эмес, деди бечара шашып. Меники да эмес, Закирдики да эмес. Гитлер немистердики да, биздин душманыбыз да. Анан эмне Гитлериң дейсиз? Айланайын, мен жөн эле айттым. Сөз келип калганын сөзүңүздү мага келтирбей жүрүңүз. Уктуңузбу? Ботом, сен азилдешип атасыңбы же? Колдош чындап эле айтып аткан. Бирок эми азилге айлантып күлүп жиберди. Азил Ысман аке, деди. Эмне, мени кыргыздын тилин түшүнбөйт дейсизби? Ошондой десең өкө, деп Ысман аке жеңилдей түштү. Колдош күлүп ордунан козголду. Кой аке, мен кетейин. Түндө бир маал болуп калды. Закир, тур, бедеден таңыш бер. Жок, өзүм эле таңып алам. Атпагарлар бирин-бири таңыркай карашты. Мындай жардамдан Колдош баш тартчу эмес. Жакшы калгыла. Жакшы бар. Колдош атканадан чыгып, беде үймөккө келди. Боз жорго жыргап, кардынын камын жеп атыптыр. Колдош анын бас майылын бошотуп, үстүндөгү жабуусун оңдоп жапты. Кийин саман үймөккө барып, анын бир капталын ое баштады. Бир паста кичинекей үңкүр пайда болду. Колдош аткана жакты бир карап алды да, үңкүргө кирип кымтыланып жатып алды. Самандан чычкандын жыты бурдей түштү. Көп убакыт өтпөй чычкандардын чыйпылдаганы угулду. Алардын үнүн тыңшап жатып, Колдош акырындап уйкуга кетти. Колдош чыгып кеткенден кийин атпагарлар кыйлага чейин ончукпай өздөрүнүн ишин кылып отурушту. Ашатылган терини экөө эки четинен кармап алышып, аргемиси өзүнө тартышат. Тери секин-секин тегеренип чыгат. Кызык, деп койду Ысман аке бир маалда. Фронттон сүйлөсөң эле ушу жигиттин жини келет. Сыягы коркот окшойт. Эмнеден? Деп сурады Закир. Фронттон. Өзүн да фронтка алып кетиши мүмкүн да. Рас. Бир жолу чакыртканда тага салып калган. Мен коркпойм. Эгер мени чакыртса, жан деп кете берет элем. Фронтта атамды табат болчумун. Сиздин балаңыз Мурат акеге жолукмакмын. Аларга кошулуп, немистер менен салгылашка кирмекмин. Уулума, баласыңда. Согуш балдардын оюну эмес. Ал жерде күн сайын киши өлүп турат. Тирүүлөр өлгөндөрдүн үстүнөн аттап жүрүшөт. Андан көрө согуштун тезирээк бүтүшүн тилейли. Биздикилердин жеңишин, алардын аман эсен келишин күтүп, мына ментип колубуздан келген ишти иштеп, чыдап тура берели. Ысман аке ишин токтотуп, теринин ал жер бул жерин кармалап, анан канчалык ийленгенин сынай баштады. Тери кыйла жумшап агарып калган. Дагы бир жумадай ыйлеп туруп, анан быча берсек болот. Кудай буюрса, экөөбүздөн ашат. Тери чоң. Ашса, ашканын дербиш абага береличи. Алдагы пай чекит тигип алсын. Бечаранын чарыгы такыр жыртылып бүтүптүр. Туура айтасың. Ошо кишиге беребиз. Айтмакчы. Орман акеде сурап жүрбөйбү? 2 тиземе жамачык кылып алайын деп. Ага аз эле кетет. Өнүнөн берип коебуз. Ысман аке терини бүктөй баштады. Келем, жаталы. Ысман аке очоктун жанындагы кичинекей жыгач сөрүгө жатат. Сөрү менен аттардын ортосун арсак-терсек жасалган жыгач тосмо бөлүп турат. Ушундай эле тосмо аткананын түндүк-түштүктөрүндө да бар. Ал Закирдики. Закир ташпанардын бирөөнү алып ордунан турду. Соргок кашканы карай өтчү. Дагы жибин үзүп алып жүрбөсүн, башыңды жегир, деп тапшырды Ысман аке. Жакшы түш көрүп жат. Ысман аке терини башына жаздап коюп, шашпай чечинип кирди. Ушу тапта кысыр эмди тайлардын бири жыгач тосмонун жанына басып келип, атпагардын чечингенин таңыркап карап калды. Закир акырлардын ортосундагы коридорго түшүп алып, өзүнүн ордуна жөнөдү. Түндөсү аткананын ичи абдан жылып кетет. Ал жылуулук биринчиден күндүзү кечке ачык турчу жана терезе менен көң чыгарылуучу эшиктер милдетин аткарган көп сандаган төгөрөк тешиктердин бекитилишинен болсо, экинчиден аттардын өзүнөн чыккан деминен пайда болот.
Рас, бул жылуулуктан коңурсук жыт келет. Мындан 2 жыл илгери Закир жаңыдан атпагардын жардамчысы болуп киргенде, бул жытка көпкө чейин күн албай, маал көңүл айнып жүрдү. Жаңыдан келгенде ал дегеле атканынын түнкү турмушунан коркчу. Тунжураган караңгылык, ал караңгылыкта аттардын көздөрү куду томпок линзалардай жалтылдап, аткананын ичин сүрдүү да, сырдуу да кылып көрсөтчү. Азыркыдай узун коридор менен басып баратканда, ал көздөр коюу караңгылык менен коюу туман басып турган көчөнүн эки четине орнотулган кош панарларды элестетет. Минтип колуңа чырак кармап алсаң, чырагың кош панарлардын ичинде чагылышып, өзүңө алыстан бүлбүлдөп көрүнөт. Закирдин келатканын сезип, соргок кашка андан үмүттөнүп окуранып, чала була кишинеп жиберди. Ал да дайыма өз жемин башкалардан мурда жеп алып, тойбостон ушинтип тура берчү. Закир анын алдына келип, мойнундагы жибин текшерди. Анан боору ооруп, жанындагы аттын чөбүнөн бир тутам алып, акырына таштап койду. Кийин ушундай эле боору керлигин өзүнүн сөрүсү менен тосмосуна жеткенде эң четки боорул атка да көрсөттү. Ар күнү сөрүнүн астына бир кучак беде катылат. Муну Закир менен ушул боорул аттан башка эч бир жан билбейт. Жатаарында Закир бедени кучактап келип, боорул аттын акырына тыгат. Рас, кээде муну боорул аттын катарындагы картаң бие байкап калат. Байкап, бечара боорул ат жакка муңайым карап коет. Мындай учурларда Закир бээнин алдында өзүн күнөөкөр сезип, уялып, бедеден тутамдап ага да ооз тийгизет. Ошондон кийин өзүнүн сүйгүнчүгүн мойнунан кучактап, жалынан сылап, кээде маңдайынан өөп эркелетет да, анан төшөгүнө барып чечине баштайт. Уктаганга чейин тосмонун арсайган тешиктеринен боорул атты карап, анын көтөрөтө беде чайнаганын, мезгил менен бышкырганын тыңшап жатат. Боорул ат тагын анда-санда ага көз кыйыгын салып коет. Боорул аттын аты Тулпар. 2 жыл илгери Закир жаңы атпагарлыкка келгенде ал алыста, тардын арасында байланчу. Кийин Закир экөө достошуп кетип, Закир аны өзүнүн маңдайына алып келип байлап алды. 2 жылдан бери экөө жайын кышын ажырашпайт. Бирге кош айдашат, бирге чийне менен чөп тартышат, бирге кырманда эгин жанчышат. Экөөнүн 2 шериги бар, Ысманаке менен Соргок кашка. Жаз келээр замат башка аттар жана кошчулар менен бирге төртөө амач моюнтуктарды артынып алышып, кайракы арпа, буудай сепкени кыштактан 30 чакырым алыстыктагы адырларга кетишет. Адырда 1 айдан ашык болушат. Кийин кайтып келишип, суулуу жерлердин эгин тегинин эгишет. Анан тамекинин түйшүгү, беде орук, чөп чабык башталат. Алар бүткөн соң кырмандан кийин дагы кош айдоо. Иши кылып кар кеткенден тартып, кар түшкөнгө чейин төртөөндө тыным жок. Кышты болсо дагы ментип бирге кышташат. Бирок быйыл жазда Закир Ысманакеден бөлүнгүсү бар. Таптакыр эмес албетте, жөн гана Ысманакенин кош баш жетелеп берген баласынын милдетинен котулуп, Ысманакенин өзүнө окшоп амач кармасам дейт. Рас, муну Ысманаке али билбейт. Билсе эмне дейри Закирге белгисиз. Макул болот, же таарынат. Макул болсо Закир өзүнө ат жетелеп бере турган шерик табышы керек. Бул баарынан кыйын. Анткени кош айдоо маалында Закирден башка кошчулардын бардыгы чоң кишилерден болушат. Алардын эч кимеси Закирге ат жетелеп беришпейт. Бул турган кеп. Өзү теңдүү балдар болсо колхоздун ишине окуу токтогондон кийин гана келишет. Кезде кош айдоо бүтүп калат. Анда алардын кереги жок болот. Мына ушул кош башчы маселеси Закирди кыйнап жүрөт. Кээде ал өзүнүн укаси Ганыны чоттоп коет. Ганы албетте жаш 8ге араң чыкты. Бирок абдан тетик, зирек бала. Рас, анын окуусу бар. Өзүнө окшотуп, окуудан бошотуп алышы керек. Бошотушаар бекен. Закир бошогондо 14 эле. Анын үстүнө окууну таштап, атпагарга жардам берүү анын өз демилгеси эмес, раистин өтүнүчү болчу. Закир буга дароо макул болуп, мугалимдер мейли, ансыз да окуусу начар, окуган менен мындан эчтеке чыкпайт дешкен. Аны болсо али 2 эле класста, анан жакшы окуйт. Эмне дешер экен буга? Кокус болуптур, өз үкөң экен, өзүң бил деп калышса, тайенелери ынаар бекен.
Закирдин оюна. Ай, Кудай билет. Төбө чачы тик турат го. Андан көрө аны акең сени сагынып калды. Барып эрмек болуп жанына жатып кел деп анча-мынча жөнөтүп турганына да Кудайга шүгүр деш керек. Кош баш жетелеп берчү кишини кош чыкканча дагы караштырат. Уктаар алдында Закир дайыма сонуну эстейт. Бул ага өнөкөт болуп калган. Соно өзүнөн өзү көз алдына келе түшөт. Эскермесинде сонуну ар кайсы мезгилде, ар кандай шартта кезиктирет. Бирок көп учурда экөөнүн бирге өткөргөн сонун учурун тандап алып, ошону башынан аягына чейин кайрадан жашап чыгат. Айрыкча быйылкы жайдагы бир күндү көп элестетет. Бул күндүн окуясын жакшы жомоктой миллион ирет кайталаштан да жадабайт. Бар болгону мына бул иш өткөн. 10 чакты эркек болуп бедече абатышкан. Түшченде чалгычылар кичине дем алганча үйдөн ап келген оокат азыгыбызды шамшым этип алалы дешип шакка чыга башташты. Закирдин орто дасторконго кошоор эчтемеси жок эле. Ошондуктан алардын катарына кургол отуруштан тартынып, тигилердин келеберине карабастан үйүмдөн ысык оокат ичип келем деген болуп, өскүлөң бедени аралап жөнөп берди. Үйүнө бармак кайда? Үйүндө жей турган бир нерсе болсо, энеси муну ментип талаага азыксыз жөнөтөт беле. Энесинин айтымына караганда, үйлөрүндө бир чымчым он, бир бүдүр нан калбаптыр. Эчтеме эмес, алды жакта бышыкчылык келатат. Өрүктөрдүн коросу, алмалардын богогу чоңоюп, аларга алма өрүктүн даамы кире баштады. 2-3 күндөн бери Закир түшкүлүк оокатын колхоздун өрүк зарында эрте бышаар бир түп картаң алма бар. Богоктору ыран кайтарып, жегенге кадимкидей жарап калды. Азыр барып, ошол алмадан 10-15 богокту жеп, кайра кайтат. Бир жаман жери богоктон кийин эриндериң балапандын оозундай саргарып кетет. Кечээ чалгынчылардын бирөө: "Бу сен үйүңө барбай эле алма богок жеп кайтып келген окшойсуң?" деп шектенип койду. Закир буга кызара түштү. Рас, башка бири жесе жегендир да, деп ал үчүн жооп берди. Беделүү талаа менен колхоздун өрүк зарынын ортолугунда буудай эгилген тектир жатат. Буудай текши баш алып, жап-жашыл болуп суй салып турат. Бою өскүлөң жана коюу. Закир бедеден чыгып, буудайды жөмкүчтөп аралап кирди. Күн бүркөө болчу. Ошол учурда жамгыр жаая баштады. Буудайдын арасы шыртылдап, Закирдин буттарынан жүздөгөн чегирткелер секирип качып, ар жерде саргалдак сайрап атты. Бир маалда Закирдин каршысынан соно пайда болду. Белине чоң калтаны байланып алып, буурчак терип атыптыр. Закирдин шарпасын угуп, өйдө боло берди. Кичине чочуп кетти. "Ой, сенсиңби?" деди анан, ап-апак тиштерин кашкайта жылмайып. Башында жука көк чоолук, үстүндө кызыл көйнөк менен кара бакмалдан камзир, бутунда эски мастик алиш. Жаш маралдай болуп маңкайып, жоош, ишеним жана мээрим менен жалдырап карап турат. Закирдин жүрөгү элжиреп кетти. Деди. "Эмне, буурчак терип атасыңбы?" "Буурчак. Майга кууруп берсе, балдар ушундай жакшы жешет." Жамгыр жаап кирди го. Суу болосуң го эми? Ошондой окшойт. Сен үйүңө кетип баратасыңбы? Үйгө. Анда мен да кетейин. Экөө ээрчишип колхоздун өрүк сарын көздөй бет алышты. Жамгыр шатыратып кирди. "Ой, качтык!" деп кыйкырды соно. Чуркап жөнөштү. Буудай бүтүп, бакка киргенче шөмтүрөп суу болуп кетишти. Закир бир чоң түп картаң өрүктүн түбүнө барып тура калды. Соно да анын артынан жетип келди. Өрүктүн жоон денеси экөөнүн беймарал калкалайт экен. Бирок кийимдери денелерине жабышып, алардын суугунан ичиркенишип, кичине бири-бирине ыктап турушту. "Азыр басылат", деди. Закир далил жок эле. Деп койду, сону аны коштоп. Рас эле, бир пастан кийин жамгыр басылды. Бирок ал мөндүргө айланды. Бул мөндүрдү биздин кыштактагылар азыркыга чейин эскеришет. Чынында да ажайып мөндүр болчу. Чоңдору тооктун тукумундай, кичинелери жаңгактай келет эле.
Кудай жалгап узакка созулган жок. Бар болгону бир пияла чай ичкенчелик убакытка жаады. Бирок ошол мезгилдин ичинде өрүктөрдүн бариктери менен горолорун жерге сабап таштады. Жердин бети барик, горо, мөндүр менен көмүлүп калды. Сону менен Закир мындай мөндүрдү көрүш элек болчу. Үрөйлөрү учуп, үн сөзсүз катып калышты. Сону коркуп, Закирди бекем кучактап алды. Закир аны. Бул алардын биринчи ирет бири-бирине кол артышы болду. Кийин мөндүр басылып, эс учуна келишкенде өз акыбалдарын сезишти. Бирок экөө тең уялышкан жок. Кайта тагдырга ыраазы болушкандай, бири-бирине мээримдүү жылмайып коюшуп тура беришти. Ошондо Закир Сонону биринчи жолу бетинен өптү. Соно буга ыраазылык менен карады. Жамгыр да, мөндүр да таптакыр басылган соң, экөө өрүкзарды аралап үйлөрүнө жөнөштү. Шагыраган мөндүр, горо, бариктерди шилей басып, тайгаланып, мүдүрлүп баратышты. Закир, карасаң, деп калды кокусунан Соно. Жерде өрүктөн сынып түшкөн 2 ача шак жатыптыр. Шактын ачасында Сааванин уясы бар экен. Уяда 3-4 кызыл эт балапан болуп, баарысы мөндүрдүн үстүнө төгүлүп калыптыр. Бечаралар, деди Закир бооруп. Кийин экөө бактан чыкканча, бак бир нече гектарга созулат. Түркүн куштардын сынык жумурткаларын, аппак мөндүрдүн үстүнө чоктой кызарып өлүп жаткан тоңголдакты, канаты кайрылып кайкалай басып бараткан сагызганды көрүштү. Бактан чыгып, дарыяны жээктеп келатышып, өздөрү келаткан сокмо жолдо отурган араң жан коюнго туш келишти. Сыягы мөндүр байкуштун талуу жерине тийген көрүнөт. Сууп баратат. Экөө дарыяны жээктеп келишип, Ормончолоктун көпүрүгү аркылуу кыштак тарапка өтүштү. Көпүрүктүн үстүнө мөндүр куду сайдын ташындай шагырап жыйылып калыптыр. Бассаң тайгаланасың. Закир өтүкчөн буттары менен аларды шилей басып, Соного жол ачып берип турду. Мөндүрлөр сүрүлүп, дарыяга чулпулдап түшүп атты. Дарыялардын гүрпүлдөп кирген мезгили болчу. Бирок ошо күнгү жаан мөндүрдөн кийин жапыс жана алсыз көпүрүктөрдү агызып кетти. Аппапак дарыялар ылайланып, өркөштөнгөн толкундарында ар түрдүү дөңгөк тамырлар, узун кыска жыгачтар калкып баратты. Жыгачтардын биринде бир чоң кара куш отурат. Закир, карасаң, деп кыйкырды Соно. Аны көрүп алып, ой, бүркүт го, деди Закир. Кап, тутуп алсак, мунун да бир жери майып болгон көрүнөт. Ананчы, болбосо мени агызып кетти, отуруп бермек беле. Көпүрүк бүтүп, жээкке чыгаарда Ормончолокту көрүп калышты. Бечара чолок белине кетменин кыстарып алып, тегерменине суу ап келчү бийик арыкты бойлоп шашып баратыптыр. Сыягы суу көп келип, коркуп, аны сайга буруп жибергенди бараткан окшойт. Кыштакка киришкенден кийин Соно, мен тезирээк үйгө барайынчы, балдар эмне болду, деп калды. Бар, деди Закир. Экөө 2 сокмо жолго түштү. Закир кыйлага чейин кылчактап Сонону карап барды. Өздөрүнүн багына келип киргенде, алдынан Ганы укасы менен анын бир топ тең туштары чыга келди. Ганынын колунда тирүү ача куйрук жүрөт. Балдардын баарысы аны оруп алышыптыр. Аке, карасаңыз, мен өзүм туттум, деп мактанды Ганы. Азыр таш менен өлтүрөбүз. Эмне үчүн өлтүрөсүңөр? Деп үтүрөңдөдү Закир. Бул ача куйрукта биздин жөжөлөрдү жейт. Закир эмне дээрин билбей ойлоно түштү. Баары бир өлтүрбөгүлө, убал болот, деди анан. Балдар бири-бирин жана ача куйрукту карап калышты. Силердин тайыныңар өлүп калды, деп сүйүнчүлөдү. Кокусунан алардын эң кичиги, мурдун шакмар болгон жеңи менен сүртүп коюп. Эмне? Деп кыйкырды Закир. Жалган айтат, аке, деди Ганы. Жөн эле эчке жетелеп келатса, башына мөндүр тийип, эс ооп жатып калыптыр. Соно эжемдин апасы Айнесе эже көтөрүп, үйгө алып барып жаткырып койду. Азыр үйдө. Неге жалган айтасың? Закир дароо үйүн көздөйчү койду. Өлүп талып үйүнө келсе, энеси очоктун боюнда тонун желбегей жамынып алып, чай ичип отуруптур. Закир кирип барып эле анын тизесине жыгылды. Көбөр кемпир небересинин түрүнөн анын эмне үчүн чуркап келгенин түшүнүп, ичинен ага ыраазы болуп, тарамыштай катуу колу менен анын башынан сылап, жай мулуюп койду. Коркпо, деди. Мен силерди чоңойтуп адам кылганча, кандай ажал келсе да өлбөйм.
Закирдин көздөрүнө жаш келип, тамагы буулуп кетти. Кандай ажайып күн, деди ал өзүнө өзү. Соно ганы энем. Гөвөр кемпирдин өрүк зары Колдош менен Раис Разактын өрүк зарына жакын, экөөнүн ортосунда. Колдош тагасыныкына Гөвөр кемпирдин өрүк зары аркылуу гана каттайт. Кеч күздөн эрте жазга чейин кыштактын баардык бактарында эле бул бакты дагы кара каргалар төнөк кылып чыгышат. Кээ бир ичип алган күндөрү Колдош колуна чачма мылтыгын кармап алып, ушул 3 бактын биринен бирине өтүп, андагы каргаларды бир сыйра аткылап чыкмай адаты бар. Бечара каргалардын түн уйкусу бузулуп, караңгыда ызычуу түшүп, патырап учуп, Колдош өз багынан кубаласа Гөвөр кемпирдин багына, кийин Раистикине өтүшөт, же тескерисинче качышат. Мындай түндөрү мылтыктын үнүн угуп, ганы эшикке чуркап чыгат. Чыгып, өрүктөрдүн далдаасына жашынып, Колдоштун артынан билинбей ээрчип алат. Аны Колдоштун өзү кызыктырбайт. Колдоштун өзүнөн коркот. Аны караңгыда атылган мылтыктын үнү, андан чыккан кып-кызыл жалын, ызычуу түшүп, уйгу-туйгу качышкан каргалар кызыктырат. Каргаларды ал жакшы көрөт. Алардын таң азандан жем издеп бараткандарын, анын кечки үрүң бараңда көпкө чейин жайланыша албай, бири-биринен орун талашып, улам бир шактан экинчи шакка учуп конушут, кыжы-кужу чорулдашканын ар күнү зор ынтызарлык менен карап жүрөт. Бирок мылтыктын үнүн укканда каргаларды жакшы көргөнүн дароо унутат. Чоң, картаң өрүкзардын бир жеринен мылтык атылат. Ошол замат өрүктөрдүн арбайган шактарынын арасынан төгөрөк от дүрдетет. Каргалар даурап учуп жөнөшөт. Алардын учушу менен өрүктөрдү чүмкөп турган жаңы кар, эгер жаңыдан жааган болсо, элгектен элгенгендей тосуп, жерге жаап калат. Кар менен кошо майда чүйдө чырпыктар, ок, дары оролгон кагаздын жыртыктары самсаалап түшөт. Ганы мына ушул көрүнүшкө куштар. Мылтык 2-3 жолу тарсылдаган соң каргалар да, Колдоштун өзү да жоголуп, бак тынчып, аңгырап бош калат. Ошондо ганы акырын өрүктүн далдаасынан чыгып, бакты аралап жөнөйт. Жана ап-апак болуп турган калың кардын бетине эми Колдоштун издери, карарган каргалар пайда болот. Каргалардын денеси али жып-жылуу, айрымдары тирүү бойдон жатат. Ганы аларды бирден чогултуп чыгат. Мына ошо ээн бакта темселеп каргалардын өлүгүн жыйнап жүргөн чакта гана анын жүрөгү кайрадан жибип, каргаларды аяй баштайт. Каргалардын өлүгү аз болгондо 2, көп болгондо 5-6 жетет. Ганы алардын баарысын бир өрүктүн түбүнө үйөт да, анан өзү аларга болгон аяоо сезими менен үйүнө кайтат. Үйүндө тайынеси урушат. Сен ушу акыры Колдош Зөөкүрдүн огуна учуп өлөр бекенсиң, деп кейит кемпир. Ал мени көрбөйт, деп актанат Ганы. Ошо көрбөгөндүктөн атып салат да. Экинчи ал ойрондун алдына чыкпагын. Уктуңбу? Уктум. Бирок дагы эле тыштан мылтыктын үнү чыкса, дароо ордунан чапчып турат. Укпаган түнү анын үнүн тыңшап, өрүктөрдүн шактарында кара кумук болуп уктап отурушкан жүздөгөн, миңдеген каргаларды көз алдына элестетип, ар түркүн ой кыялдарга батып, ун чукпай сандалда отуруп калат. Бүгүн ошондой түн. 2 буту, 2 колу сандалда. Колдору менен сандалдын үстүңкү такталарын черткилеп, ээгин сандалга жабылган төшөккө коюп, зериккен түр менен энесин карап отурат. Энеси 7-чи чырактын жарыгында таар согуп отурат. Кемпирдин алды жагында али согула элек жиптердин үстүндө кабылан аттуу килейген карамышык бырылдап уктап жатат. Кемпирдин оор кылычы келип, таарды солкулдатканда мышык кошо солкулдап коет. Таар кызгылтым сары түстө.
Жиптери өрүктүн тамырынан чыккан боекко боелгон эле, согулуп бүтөйүн деп калды. Согулуп бүтсө, энеси аны Ганы менен Закирге шымбычып тигип берет. Экөөнүн ашканын кемпир өзүнө жайнамаз жана токол эчкиге желин калта кылмак. Токол эчки али туу элек, бирок желини чоңоюп, эртели кеч тууй турган болуп, эшиктин артында, очоктун сол жак тарабындагы бурчта байланып турат. Энелери анын көзүн карап, каалаганча жем чөп берип, күндө 3 маал астын кургактап, мекиренсе толгоосу келди деп алдына жетип барат. Жылына токол эчки 2 улак тууйт байкуш. Анын улактарын тайенеси торолгончо сандалдын 2 бурчуна жаткырып, үстүн төшөк менен комтулап багып жүрөт да, кичине торолгондон кийин энесинин катарына байлап, алдыларына чөптүн майынынан тандап дубалга жүлөп коет. Улактар кичинеден отуга баштайт. А отуккандан кийин кемпир токол эчкини аз-аздан саап кирет. Очоктун оң жак тарабындагы бурчтан чычкандын үнү угулду. Ганы менен Карамышык жарыша ошол жакты карашты. Очоктун оң жак тарабындагы бурчта бир түп жоон картаң өрүк бар. Өрүктө Көбөр кемпирдин туз баштык, чыныкап, супра сыяктуу буюм кечелери илинип турат. Туз баштыктагы туздун жыты, супрадагы ундун жыты дайыма чычкандардын делебесин козгойт. Үйдүн ичинде чычкан жок. Алар тамбашта, чөптүн ичинде жашашат. А чөп өрүктүн түбүнө жайылган. Шондуктан алар үйдүн ичинде өрүктүн жоон сотосу менен гана чуркап түшүп келишет. Азыр да бирөө шыптан ичкери баш багып, бирок туз баштык менен супрага түшүп келиштен коркуп, үйдүн ичин аңдаштырып, өрүккө жабышып туруптур. Карамышыкта аны көрүп, кана эр болсоң ылдыйлап көрчү дегендей, башын 2 бутуна коюп, аябай күтүп калды. Чычкан кыйлага чейин ичке муруттарын кыбыратып, мурду менен ун туздун жытын искеп турду да, анан тобокелге салып, акырын ылдыйлай баштады. Супурага жакындаганда Карамышык шарт өрүккө таштады. Бирок чычкан да аны дароо байкап, артына тыз койду. Мышык өрүк менен куду шыпка чейин чыгып барып, арманда кала берди. «Мяу!» деп чаңырды, аламына чыдабай куйругун булактатып. Аш көбү!» деди Ганы ага жени келип. «Кичине чыдап турсаң го, супурага келип кирет эле». Асага!» деди кемпир Ганыны кекетип. «Супурага кирсе, андагы унду арам кылып кетпейби? Мышык деген ошо казан аякка, тамак ашка чычканды жолотпой эле турса болду. А тутабы, тутпайбы, ал өз иши». Карамышык сөздүн өзү жөнүндө болуп атканын билгендей, күнөөкөр түр менен кайра жерге түшүп, сандалдын бир бурчуна келип, жаланып жуктанып отуруп калды. Ганы аны маскаралап, тилин көрсөтүп койду. А кабыланага кой чеми дегендей таарыныч менен көзүн сүздү. Чынында экөө дос. Күндүзү кечке ээрчишип жүрүшөт. А түндөсү бир төшөктө жатышат. Кокусунан дагы чычкан чыйпылдады. Кабылан менен Ганы бирдениге өрүктү карашты. Чычкандын үнү басылды. Бирок экөө өрүктөн көздөрүн албай күтө башташты. Чычкан көпкө чейин түшкөн жок. Ганы андан оюн буруп, эми өрүктүн өзү менен алаксып кетти. Өрүктүн үйдүн ичиндеги бөлүгүндө 5-6 майда чырпыгы бар. Алардын эң астыңкыларын Көбөр кемпир кесип, өзүнө туз баштык, чыныкап, супра илгич кылып алган. Калгандары кадимкидей эле өсүп турат. Алар ажайып чырпыктар. Кыш, суук дегенди билишпейт. Шондуктан жаз айынын алгачкы күндөрүнөн баштап эле эшикте кар жатабы, муз жатабы иши жок. Өздөрүнчө бүрдөп, гүлдөп кирет. Албетте, мөмөлөрү да эрте бышат. А көзгө жакын болсо, дагы бир жолу гүл алып, дагы бир жолу мөмөлөп алышат. «Эне, биздин өрүк бүрдөгөнү калыптыр», деп койду Ганы, өрүктү телмире карап отуруп. «Кой, жөлүбү?» деди энеси ишенбей. Ошентсе да кайрылып бир карап алды. Кийин кылыч аркагын жыйыштырып, ордунан өйдө болду. «Ой, белим ай, кел эми, жаталы. Бар, эшикке чыгып сийип кел». Ганы өтүгүн коңултак кийип тышка чыкты. Чыгып эле үйдүн үстүндө тарбайып турган өрүктүн башын карады. Өрүктүн шактарындагы кара комок каргалар канаттарын айдын нуруна жалтыратып, мемиреп уктап атышат. Уйку соодо чокуранышып, өз тилдеринде бир нерселерди чуруктап коюшат. Ганы башка өрүктөрдөгү каргаларды да көргүсү келип,
Бакты чала була кыдырып чыкты. Башка өрүктөрдөгү карагалар да катуу уйкуда экен. Бактын ичинде сонун тынчтык өкүм сүрүп турат. Бүгүн колдош эчтеке ичкен эмес окшойт, деп кирди ал ичкериге. Ошондойго, деп койду энеси ага төшөк салып жатып. А колдош бу кезде өзүңүз билесиз, саман скирданын ичинде коңурук тартып уктап жаткан.